Бул кызды эркектер күч колдонуп унаага салып бараткан жеринен май кызматкерлери кармап калышты. Бишкекте кичинекей кызды подвалга алып кетти деген киши боюнча маалымат текшерилет. Дагы бир учактын ичи түтөп жатырады. Азырынча толук маалымат айтылы элек. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астында койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ысык көлдө жаш кызды күч колдонуп алып кетип бара жаткан 2 адам кармалды. Бул тууралуу Ысык көл облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда бүгүн саат 10:40 чамасында Ысык көл райондук Ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Ысык көл районунун Семеновка айылынан белгисиз балдар Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унага бир кызды күч колдонуп салып кетти деген билдирүү түшкөн. Ал унаны табуу максатында облус боюнча ыкча издөө иштери жүргүзүлө баштаган. Түп райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери жайкы туристтик мезгилге карата кошумча күч катары жардамга келген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери менен биргеликте Mercedes-Benz 211 үлгүсүндөгү унаанын Түп районунан кармашты. Аны Ак Суу районунун 1999-жылы туулган тургуну айдап бара жаткан. Ал Түп районунун 1998-жылы туулган тургуну жигит менен бирге кызды күч колдонуп салып келе жаткан жеринен токтотулду. Териштирүү жүргүзүү үчүн кармалган балдар күч колдонуп салып келе жаткан кыз менен бирге Түп райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Аида Багышбекованын колун сураган жашы улуу адам тууралуу үн катты. Алып баруучу жана актриса Аида Багышбекова өзүнүн бир топ жашы улуу адам колун сураган учур тууралуу айтып берди. Менен жашы улуу киши келип колумду сурады. Атамдай эле киши, жашы 45-50 болушу мүмкүн. Абдан ачууландым, деди ал. Анан негативдер аябай кетип жатат. Ой, гүл менен келиптир, тизелеп отурат, Аида, анан боюңду көтөрбөй гүлүн алып койсоң, кабылдап койсоң эмне болот, эмнеге антип кыйкырасың деген сыяктуу. Биринчиден ал кишини мен тааныбайм. Экинчиден ал киши көрүнүп турат. Менден бир нече жаш улуу, мен атамдай эле болгон киши, бир 40-50дө точно бар да. Мен тааныбаган адамдан гүлдү алып, мага келип, мага турмушка чык, мага тасмадан көрүп, сен мага характериң жабып калды, тигиниң жабып калдың. Мага андай нерсе керек эмес да, мырзалар. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкекте кичинекей кызды подвалга алып кетти делген киши тууралуу маалымат текшерилет. Милиция чоочун эркек 6 жаштагы кызды көп кабаттуу үйдөн жер төлөсүндө кармаган деген маалыматты текшерип жатат. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, баланын атасы арыз менен кайрылган. Анын айтымында белгисиз адам 10 июнь күнү Чукуйручук көчөсүндө көп кабаттуу үйдүн жер төлөсүндө 2019-жылы туулган жашы 7 элек кыз менен болгон. Бул факты катталып, тергөө иштери башталды. Шектүүнүн өздүгүн аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Катталган учурдан тартып, сотко чейинки өндүрүштүн материалдары Ички иштер башкармалыгы, Ички иштер министрлиги жана прокуратуранын жетекчилиги тарабынан өзгөчө көзөмөлгө алынды. Экспертизалар дайындалып, психологдор жана балдарды коргоо органдарынын кызматкерлери иштеп жатат. Текшерүүнүн жыйынтыгы жана экспертизанын корутуунусу боюнча күнөөлүү адамдарга акыркы юридикалык баа берилет деп айтылат маалыматта. Турист аэропортту ашыкча салмак үчүн чыр салды. Кытайда аэропортто турист Оржук үчүн төлөм төлөөнү сунушташканда ал эмоциясын баса албай полго жатып ыйлап кыйкырган. Пассажирлер таң калып карап турган учур видеого тартылып калган. Анын
Мындай реакциясы интернетте тез жайылып, кызуу талкуу жаратып жатат. Айрымдар кол жүк эрежелерин сактоонун маанилүүлүгүн эскертишсе, башкалар аялдын абалына түшүнүү менен карашты. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Имамдын өзүнүн жоопкерчилиги мына билинип турат, мына чапанынан эле билинип турат. Канчалык деңгээлде. Мына мен жакында эле Мемеге бардым, Баткенге бардым. Ар бир имам онда ящиктер жасап койгон. Ящиктерди. Чапаны вешилкада үтүктөлгөн, таптаза илинип турат. Жанында селдеси турат. Анан жанына бир Куран китеп койгон. Татынакай болуп, ушул стеклянный немеде, ящикте ушул илинип турат. Эми имам кайтып, сиз имамдан чапаныңызды караңыз. Bundan bilsek болот, жоопкерчиликсиз, тазалыкты демени, өзүңүздүн кебете-кечпириңизди жакшы карабагандыктын бир немеси. Мына шуну кийип намазга өтөсүздөр эми? Сиздерге тапшырма. Биринчи жолкусу эскертүүсү. Сөзсүз түрдө имамдын ушул жерде ящиги болсун. Шкаф болсун. Шкафына чапанын үтүктөп илип коюңуз. Ар бир намазга 5 мал намазга келип намазга өтөсүз. Башка кыласыз турабы? Чапаныңыз илинип турсун, селдеңиз турсун, жанына Кураныңызды коюп коюңуз. Дайыма ушул нерсе таза турсун, түктөлбөйм. Бассейн болды, 5 болуы. Жарым бөлу.